Гүлзат Тыныбековна, бизге ошол университетте жооп берип атканда ковидтен кийин бир 5 жылдай мораторий болгон, ошол мораторий алынып, ошондуктан кескин түрдө кымбаттады деп парламенттен жооп беришкен. Ошол чынбы? Контрактлардын кымбатташы. Ооба, 21-жылдан баштап 24-жылга чейин 3 жыл мораторий кирген. 24-жылдан кийин мораторийди алганда ошо баягы кескин түрдө аябай көтөрүлүп кеткен. Бирок бул жөнүндө да мониторинг жүргүзгөнбүз. Региональный университеттер өтө көтөргөн эмес. Анткени ошол баягы аймактын баягы мүмкүнчүлүктөрүнө жараша деп алар көп көтөргөн эмес. Ошо көбүнчө медицина жана инженерия тармагындагы кесиптердин контракттары баягы көтөрүлүп кеткен. Анан элдин эң негизги арыз мундары үй бүлөдө 2-3 бала студент болсо оор болуп калат. Бул биринчиси. Экинчиси деген ошол кескин көтөрүлгөндө деген ошол сапатына, ошого жараша, баасына жараша сапаты да көтөрүлсө болмок деген арыз мундар негизи бар да, сөздүн ачыгы. Ошону көзөмөлгө алсаңыздар жакшы болмок. Анда элден да суроолор азыраак болмок. Түшүнөк да, чын эле ошол сапаттуу мугалимдер келип атат, билим жаатында ушундай өзгөрүүлөр болуп атат, ошондуктан көтөрүлүп атат деп бир негиз болмок. А мындай эчтекеси өзгөргөн жок, бирок деген баасы кескин кымбаттады дегенде биз да жооп бере албай калатабыз. Урматтуу министр, ошону көзөмөлгө алыңыздар деп суранабыз. Бирлик тарабынан албетте билим берүү, жогорку билим берүү сапатына өтө көңүл бурулуп талаптар коюп атабыз. Азыр буюрса өкмөттүн токтому менен KPI системасы кирет. KPI натыйжага багытталган көрсөткүчтөр деп. Ошон үчүн ар бир университеттин билим берүү сапатын, ар бир мугалимдин, ар бир адистин, ар бир ректорлордун өйдө ошо KPI менен бааланат да. Ошо менен баягы билим берүү сапатын көтөрөбүз деген ишенич бар. Бул жерде мага улуттук университеттин, мен кечирим сурайм кесиптештерден, улуттук университеттин практикасында санарип системага өтүшүп, ошол улуттук университеттин базасында деген онлайн алардын филиалдар, региондогу филиалдарды ошол эле учурда Нарында, башка областтарда филиалдар текшерсе, кээ бир учурларда мугалимдер сабакта жок экендиги ошол жерден көрүп онлайн. Ошол жактан деген абдан катуу шаардагы центральный аппараттагы көзөмөл башталды да. Ошентип цифровизация эң негизги коррупция менен күрөш, анан жанакындай бюрократия менен күрөштүн дагы бир эле жолу ошол ачыктык, анан цифровизация. Ошого өтсөңүздөр, мен ойлойм көп кемчиликтер ачыкка чыгат, анан көп жерлерди жоюсуздар деп кайрылат элем да. Урматтуу Эльвира Жыргалбековна, азыр баягы 100% цифровизация, ар бир аудиторияларга камера орнотулду деп айта албайм, бирок мен ойлойм кеминде бир 60-70% университеттер өттү. Ошо лекциядагы мугалимдерди текшерүү, андан тышкары баягы экзамен, модуль, сессия учурунда дагы толук көзөмөлгө алып, университеттерде ситуационный центрлар бар. Ошол борборлор аркылуу тиешелүү адистер текшерип турат.